Адамкул Жунусов үй камагына чыкканы айтылууда. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов үй камагына чыкканы айтылууда. Мындай маалыматты бир катар сайттар күч түзүмдөрүндөгү жеке булактарына таянып жазып жатышат. Ага ылайык Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 30-декабрда Жунусовдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына бошоткон. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул маалыматты иш күнү башталганда гана тактап берерин билдирди. Түрк парламенти Ливияга аскер жөнөтүү маселесин караганы жатат. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин жөнөтүү маселесин талкуулаганы жатат. Ал үчүн депутаттар 2-январда чукул жыйынга чогулду. Эгер демилге парламентте колдоо тапса, анда түрк күчтөрү Ливиянын Бириккен Улуттар уюму тааныган өкмөтүнө жардам көрсөтөт. Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. 26-декабрда премьер-министр Фаиз Сараждын өкмөтү Анкарадан аскердик жардам сураган. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган генерал Хафтарды чыккынчы деп мүнөздөп, Ливияга аскер жөнөтүү маселеси парламенттин кароосуна коюларын билдирген. Ливияда 2011-жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ичара согуш токтобой келет. 2019-жылдын жазында генерал Хафтардын армиясы Триполиге бир нече рет чабуул койгон. Анын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираттары жана Иордания колдой тургандыгы кабарланып келет. Абды Жапарова өзүнүн көзү ооруга чалдыкканын билбегендер көп. Кызыл Жармай коомуна караштуу саламаттыкты сактоо департаменти өлкө боюнча жүргүзгөн изилдөөлөрдөн улам көз ооруларына чалдыгып, бирок анысын билбей жүргөн адамдардын саны көп экени аныкталган. Бул тууралуу Салтанат Абды Жапарова Спутник Кыргызстан радиосуна ачык кеп программасында маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында өлкөнүн тоолуу аймактарында көздүн ичин чел кабык жаап калган. Питеригум оорусу көп кездешет. Аталган илдетке кабылган адамды убагында дарылап операция жасабаса, ал сокур болуп калышы ыктымал. 2019-жылы Кызыл Жармай коомунун саламаттыкты сактоо департаменти республика боюнча атайын изилдөө жүргүзгөн. Анда өлкөдө көз ооруларына чалдыгып, бирок анысын билбей жүргөндөр көп экени аныкталды. Муну медициналык мекемелердин берген маалыматы да тастыктады. Мисалы, бир көзү көрүп, экинчиси начар көргөн адамдар ага көп деле маани бербей эле жүрө берерин билди. Анын бара-бара сокурдук алып келери тууралуу алардын баарында маалымат жок болуп чыкты. Мындан улам Кызыл Жармай коому Швейцариянын Кызыл Чырым уюмунун каржылык колдоосу менен Жалал-Абад, Ош жана Баткен областтык ооруканаларына жана 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна көзгө операция жасай турган заманбап медициналык жабдуу алып берди. Мындан сырткары көзү начар көргөн жетим балдарга жана социалдык жактан муктаж үй бүлөдөн чыккан наристелерге акысыз көз айнектер берилди, деди Абды Жапарова. Ал аталган коомдун ыктыярчылары бүгүнкү күндө да өлкөнүн башка аймактарын кыдырып, каалоочулардын көздөрүн текшерүү менен тийиштүү кеп кеңештерин берип жаткандыгын кошумчалады. Гүлжигит Алыкулов футбол боюнча улуттук курамдын оюнчусу. Сыйлык мен үчүн жоопкерчилик. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы Гүлжигит Алыкуловду Кыргызстандын мыкты футболчусу деп тапты. Бул наамды футбол федерациясы жыл мыктыларын сыйлоо аземинде тапшырып, Алыкулов атаандаштары Кичин менен Бернхардты артка калтырды. 19 жашында Кыргыз Республикасынын мыкты футболчусу аталган Гүлжигит Алыкулов Супер Кейжи гезитине маек берип, ой тилек максаттары менен бөлүштү. Гүлжигит тажрыйбалуу оюнчуларды артка калтырып, Кыргыз Республикасынын мыкты футболчусу аталдың. Куттуктайм, бул наам сен үчүн кошумча жоопкерчилик жүктөйбү? Бул наамга досторум, туугандарым, футболдогу өнөктөштөрүм аркылуу жеттим. Жаш туруп бул сыйлыкты алганыма кубанычтамын. Алам деп күткөн эмесмин. Валерий Кичин алат го деп ойлогом. Анткени ал Азия оюндарында жакшы оюн көрсөттү. Аземде экрандан сүрөтүм чыкканда залдагылар кыйкырып жиберишти. Жүрөгүмдө сөз менен жеткире алгыс сезимдер болду. Кубанганымдан сүйлөп жатып аябай толкундандым. Наам стимул болот экен, мындан ары жакшы ойношум керек. Эми элдин көзүндө болом, алар колдоо көрсөтө башташат деген жоопкерчилик пайда болду. Мындан да жакшы аракет кылып, туура машыксам дагы өсөм. Элдин ишенимин актаганга бардык күчүмдү жумшайм. Япония курама командасынын оюнчусу Такуми Минамино Ливерпулга өттү. Ал Бишкекте өткөн оюнда өзгөчөлөн алдыбы? Эмнени байкадың? Минамино алдыңкы оюнчулардын бири. Европада ойнойт. Биз менен ойноп жатканда жакшы оюнчу экенин байкадым. Ал эле эмес, Япония курама командасынын оюнчуларынын баары күчтүү экени байкалды.
Ак шумкарлар Тажикстандын курама командасын эмнеге ута албай койду? Тажикстан менен болгон оюнду биз жакшы эле баштадык. Алар оюндун баштапкы 15 мүнөтүндө гол киргизишти. Андан кийин бүт оюнду биз колго алып, аларга басым көрсөтүп, үстөмдүк кылып жаттык. Пас көзөмөл бизде болду. Албетте бардык эле команда уткусу келет. Алар убакытты созуп коргонуп жатышты. Бизге гол гана жетишпей калды. Теориялык жактан Азиянын топ 12 командасына кошулуу мүмкүнчүлүгү дагы деле бар. Өзүңөргө канчалык ишенип жатасыңар? Япония, Монголия, Мьянманы утсак чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ал мүмкүндүк 50%дан ылдый. Анткени Тажикстанды утушубуз керек болчу, эми акырына чейин чыгабыз деп ишенебиз. Алдыда 3 оюн калды. Кандай жоопкерчилик сезилип жатат? Ар бир оюнда жоопкерчилик болот. Жеңебиз деген ишеним менен чыгып, машыктыруучунун талабын аткарып аракет кылабыз. Кыргыз футболунун өнүгүшүнө кайсы факторлор тоскоол болуп жатат деп ойлойсуң? Жаш футболчулар улуттук курама команданын оюнчуларын көрүп өскүсү келет. Алар бизден да мыкты футболчу болуш үчүн стадиондор, футбол академиялары керек. Мисалы, Алга клубунун академиясы жок. Ал үчүн өкмөт, бийлик өкүлдөрү көңүл буруп, жардам берип турса жакшы болмок. Башкаларды айтпай эле коеюн. Коңшу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандын заманбап стадиондору бар. Кыргызстанда бир эле стадион бар. Бизге заманбап стадион жетишпей жатканын футболчулар эле эмес, эл дагы жакшы билет. Бардык шарты бар стадиондун курулушун эл дагы каалап жатат. Стадионубуз болсо, башка өлкөнүн курама командалары менен оюн өткөрүп, өзүбүздүн курама команда өсө баштамак. Казакстандын Кайрат клубунан маанилүү шарттар менен сунуш түшкөн экен. Кайрат жакшы клуб. Казакстандын ушундай чоң клубунан сунуш түшүп жатканына кубанычтамын. Бирок футболчу катары өскүм келет. Кайратка деле өтсөм болот, ал жактан деле өсө алам. Бирок Европанын клубтарында ойногум келет. Кыргыз футболунун көрөрмандары да ошону эле күтүп жатышат. Агентим европалык клубтарга өтүшүмө болгон аракетин жумшап жатат. Неман командасы менен 3 жылдык келишим түзгөн. 1 жыл соңуна чыкты. Эми 2 жыл расмий түрдө алардыкымын. Улуттук курама команданын чабуулчусу Мирлан Мурзаев өзүмө таандык 10 катардагы санды Гүлжигитке тапшырам. Аз калды, буйруса дегени бар. Бул санды аласыңбы? Мурзаев Кыргызстандагы кумирим. Кичинекей кезимде анын ойногонун көрүп кумир тутуп алгам. Анын деңгээлине жеткенге аракет кылып машыкчумун. Ал сени өз инисиндей жакшы көрөрү байкалды. Бул сага деле сезилсе керек. Чын эле жакшы көрөт окшойт. Мирлан байке кайсы жакта болбоюн колдоп келет. Өзүм да 10 номерди жакшы көрөм. Өспүрүм кезинде дайыма 10 номердеги форма кийип жүрчүмүн. Мурзаев буйруса улуттук курама командада дагы көп жыл ойнойт. Футболдогу карьерасын жыйыштырганда бул номерди берсе алам. Көрөрмандардын колдоосу чоң оюндарда канчалык жардам берет? Чоң оюндарга чыгып баратканда көрөрмандар кыйкырышат, анда алардын сөздөрү угулбай калат. Инстаграмдан колдоо сөздөрүн жазган футбол сүйүүчүлөрүнө сиздердин гезит аркылуу ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Алардын колдоосу абдан маанилүү. Азыр кээде көчөдө баратсам эл таанып калып жатышат. Футболдук карьераңдын башталышынан кеп салып берсең. Башында апамдын тандоосу менен спорттук гимнастикага бардым. Андан кийин өзүмдүн чечимим менен күрөшкө бара баштагам. Футболду кичинекейимден эле жакшы көрчүмүн. Бардык балдар короого чыгып футбол ойношот го. Мен дагы ошолордун катарында болчумун. Көчөдө эле топ тээп жүрчүмүн. Байкем футбол менен машыкчу. Мен дагы ата-энеме барып, мени футболго бергиле деп сурангам. Алар Дордой клубуна өткөрүштү. Владимир Садовский деген агай менин эң биринчи машыктыруучум. Жакшы ойногондор акча төлөбөй өзүнчө машыгышат. Жаңы келгендер акча төлөп машыгышчу. Мен дагы акча берип жаңы келгендер менен машыга баштагам. 3 күн ойногондон кийин машыктыруучу мени жана дагы бир баланы байкап калып, сен башкы курамда акча төлөбөй машыгасың деди. Ошентип менин футболдук карьерам башталды. Супер инфонун жыл жыйынтыгын чыгарган аземинде окурмандардын тандоосу менен жылдын супер футболчусу аталдың. Күттүң беле? Акыркы оюндар элдин колдоосуна алынышыма таасир берди окшойт. Бирок Япония менен Тажикстанга гол киргизишим керек болчу. Айла жок, футбол ушундай экен. Топ тоголок дегендей. Бул сыйлык негизи улуттук курама командада жана Неман клубунда ойноп жүргөндөгү эң биринчи сыйлыгым болду. Абдан кубандым. Сыйлыкты алып жатып, сыйлыгымды атамдын арбагына багыштайм дедиң. Атаңдын орду билинеби? Албетте, атам Жаныбек Алыкулов чоң куудул болчу. Ушуну көрсө аябай кубанып сахнага чыгып кетмек дедим ичимден. Ал азыркы жетишкендиктеримди көрсө жакшы болмок, бирок бул Кудайдын буйругу экен. Сага ашык болуп жүргөн селкилер үчүн жооп алып берейин. Кандай кыздар жагат? Мен алгач кыздардын сулуулугуна көңүл бурам, андан кийин токтоолугуна, ички дүйнөсүнө маани берем. Өтө узун, өтө кыска эмес, орто бойлуу кыздар жагат. Маегиңе рахмат, кыялдарың орундалсын.
Футболчу Азамат Байматов эми Малайзиянын Куала-Лумпур клубунда ойнойт. Кыргыз улуттук курама команданын коргоочусу Азамат Байматов Малайзиянын Куала-Лумпур футбол клубуна өттү. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан билдиришти. Кыргыз өлкөсүнүн улуттук курама командасынын коргоочусу Азамат Байматов Малайзиянын Куала-Лумпур футбол клубунун оюнчусу болду. Келишим 1 жылга түзүлүп, 1-январдан баштап күчүнө кирди. Азамат клубда адаттагыдай 7-номуру менен чыгат деп жазылат билдирүүдө. Куала-Лумпур клубу Супер лигадан учуп кеткен жана учурдагы негизги максат кайра Супер лигага кайтуу. Ошондой эле Малайзиянын клубунда мыкты оюн көрсөтүү, дейт Азамат Байматов. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингде 2-саптан орун алды. Кыргызстандын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова 2019 жыл боюнча дүйнөлүк рейтингде аялдар арасында 2-чиликти ээледи. Бул көрүнүш бириккен күрөш дүйнөсүнүн 2019 жылдагы спортчулардын аракетин жыйынтыктаган жаңыланган рейтингинде аныкталды. 2019 жылы Тыныбекова 62 кг салмакта дүйнө чемпиону болгон. Андан сырткары Азия чемпионатында алтын медаль алган. Бул жыйынтыктар менен жалпы 94 упай чогулткан күрөшчү дүйнө боюнча 2-сапка жайгашкан. Ал эми өзүнүн салмагында биринчиликте турат. 2019 жылдагы аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнө мыктысы 108 упай менен америкалык балбан Тамира Менса болду. Ал 68 кг салмак менен чыгат.